Туулган жерим дегенде тоо койнунда жайгашкан Нарын шаары, асман тиреген тоосу, шаркырап аккан Нарын дарыясы, андагы мөлтүр булак, ажайып кооз салкын төр, бир туугандай ысык мамиледеги кошуна досторум, ата-энемдин кучагындагы бактылуу балалык көз алдыма келет. Менин мугалим болууну каалаган эң сөөм так ушул айылдан башталды. Убакыт зымырык куш дегендей, мындан туп-туура 25 жыл мурун Нарын областындагы Жергетал айылында Асанбек Табалдиев атындагы орто мектепте ийгиликтүү аяктап, Ысык көл мамлекеттик университетинин филология факультетин 2002 жылы аяктадым. 2005 жылдан бери Каракол шаарындагы номер 3 гимназия мектебинде эмгектенип келүүдөмүн. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу бул кесипти аркалап келүүдө, башкача айтканда, окуучуларымды окутууда астыма максат, милдет коймоюнча ишим алдыга жылбасын сездим. Окутуудагы менин милдеттерим: окуучулардын таанып билүү активдүүлүгүн, өз алдынчалыгын камсыз кылуу, окуучулардын өздөштүргөн билимин көзөмөлдөп кароо, эстетикалык тарбия берүү, баалоонун жаңы формаларын колдонуу, окутуунун максатын окуучунун позициясында коюу, кыргыз тилинин байлыгын, ийкемдүү, этикалык маданий баалуулуктарын аңдап билүү кастарлоо, тил бирдигин ооз-эки жана жазууда эркин колдонуп, көз карашын толук билдирүүгө көнүктүрүү, адабий тилдин норманы сактоо, сабаттуу жазууга көндүмдөрдү калыптандыруу, иш кагаздарын сабаттуу жазуунун көндүмдөрүнө ээ кылуу, эне тили аркылуу улуттук жана адамзаттык дөөлөттөрдү өздөштүрүүгө аздектеп багууга үйрөтүү. Окутуудагы максатым: окуучулардын сөз байлыгын, ой жүгүртүүсүн, сүйлөө маданиятын өстүрүү менен элдик идеалга жана заманга шайкеш келген нарктуу, адептик ыймандык сапаттарды, маданияттуу жүрүм-турумга адебин калыптандыруу. Мен иш тажрыйбама кайрыла кетсем, кыргыз тили жана адабият сабагын окутууда окуучулардын чыгармачылыгын, сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн үстүндө иштейм. Ар бир сабакты жандуу жана кызыктуу өтүүгө аракеттенем. Окуучуларды ыйманга, жакшылыкка, адамгерчиликтүүлүккө чакырып, аларга жашоонун ар кандай жол жоболорун көрсөтүп, кооздукту, сулуулукту туя билүү сезимин ойготуп, кыял чабытын калыптандырууга багыттайм. Окуучуларды адабият дүйнөсүнө аралаштырып, бара-бара окурман катары эстетикалык көрөңгөсү жана адабий түшүнүгү бар турмуштун ак карасын, жакшы жаманын, кайгы кубанычын сезе, көрө билүүгө, турмуштан өз ордун таба билүүгө, кыскасы инсан катары калыптанышына кам көрөм. Класс жетекчи катары балдарды сүйүп, түшүнө билүү менен, аларды да угуп, алардын жан дүйнөлөрү менен эсептешип, керек болгон маалда дос да боло билүү керек экенин сезем. Балдар менин досторум, сынчыларым, сырдаштарым, тарбия берүүчүлөрүм жана тарбиялануучуларым. Мектепке келген баланын шыгын өстүрүп, кызыгуусун, талабын канааттандырып, келечекке ишенимдүү умтулуусуна шарт түзүү мугалимдин милдети деп ойлойм.